Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен Маданият айдыңындагы маанилүү маселелерди талкууга алган Маданият майданы көрсөтүүсү адаттагыдай эле түз эфирде өз кызматын баштайт. Жашоо өзү театр. Андагы адамдардын баары актер деген Шекспирдин сөзүн дүйнөнүн түркүн тилдерине которуп, кандай гана адамдар айткан жок, азыркыга чейин айтылып келет. Дал ошондуктан бардык адамдар башка адамдардын жашоосуна көз салганды жакшы көрөт деп да улап коюшат. Бүгүнкү берүүдө биз Бакен Кыдыкеева атындагы Жаштар театрынын жамааты тууралуу кенен кылабыз. Андыктан алдыңкы 1 саат биз менен бирге болуңуздар. Студиянын коноктору менен тааныштырам. Жолдошбек Жанжигит уулу, Чыңгыз Айтматов, Муратбек Рыскулов атындагы эл аралык сыйлыктардын ээси. Биз бүгүн сөз кылчу Бакен Кыдыкеева атындагы мамлекеттик жаштар театрынын жетекчиси. Элмира Тагаева, Бакен Кыдыкеева атындагы сыйлык ээси, театр актрисасы. Нурбек Эшенгазы уулу, Бакирдин Алиев атындагы сыйлык ээси, театр актеру. Динара Идирис кызы, Алиман Жангорозов атындагы сыйлык ээси, театр актрисасы. Ошондой эле Кымбат Алимжан уулу, театр жана киноактеру. Саламатсыздарбы? Студияга куш келипсиздер. Мындан бир топ жыл мурун дайыма эле ушу Жаштар театры урап калды, өрттөнүп кетти, кулайын деп араң турат деген, анан ушу театрдын такыр бага ачылбай койду деген жалаң жаман жаңылыктарды укчук да. Анан азыр уже жаңыланып өзгөрүүлөр болуптур. Анан дагы силердин театрда андан тышкары дагы кандай жаңылануулар, жакшы жаңылыктар болуп атат? Рахмат, жакшы суроо. Чындыгында бул маселе бизде өтө көйгөйлүү, ачык эле айтылып келген. Дагы деле айтылып атат, бирок быйыл мына президент өзү кийлигишип, өкмөт өзү кийлигишип, азыр биздин министрликте чоң иш алып барып атат. Кудай буйрса, биздин театрга, Кудай буйрса, ошол азыркы турган имаратыбыздын жанынан быйыл планга кирип, мына буйрса Кыргызстанда акыркы 25 жылдын ичинде биринчи жолу ушу жаңы театр салынган турат, ушу Бакен Кыдыкеева театры. Кудай буйрса, мына быйыл ушул күн жылып иш башталса, жакын арада биз дагы жаңы театрда болобуз деген үмүттө, тилекте турабыз. Качан башталып, качан жыйынтыкталышы мүмкүн? Бул эми бардык эле маалыматтардын баарын айтылып атат, жаңылыктардан да айтылып атат. Министр мына кече коллегияда өзү дагы отчетунда айтты. Мына азыр ушул баягы даярдоо иштери, проекттер, сметалар ушу даярдалып атат. Кудай буйрса, быйыл мына ушу күн жылыса бизге ушу жаңы имарат салынган турат. Ал эми азыркы жашап аткан эски имаратыбызды болсо, бул тарыхый имарат болгондуктан бул бузганга болбойт экен. Муну болсо толук кандуу капиталдык ремонтун өткөзүп, министрлик аны өзү алышып, аны кайсы эмеге берет билбейм. Бизге буйрса жаңы салып беребиз деген азыр жакшы ниеттер бар. Демек, күн жылыганда жаңы имараттын курулушу башталып, суук түшкүчө бүтүп калат экен. Моюн калыш керек. Бизге мына быйыл көңүл бурула баштады. Мына Кыргыз драма театры, Ош театры, Орузам театры, опера театры ремонттон өтүп атат. Бизге да мына быйыл материалдык жактан 40 кишилик чоң автобус берилди. Бу да биздин көп маселени чечет. Анткени биз буга чейин дайыма ушул выездерге чыкканда кыйналып келгенбиз. Буйрса мына эми быйыл өзүбүздүн унаа менен жалпы коллектив отуруп алып, керек болсо ушу коңшу мамлекеттерге дагы фестивалдарга өзүбүз барып келгенге шартыбыз чечилди. Гастролго чыгасыздар? Гастролдорго, выездерге, бардыгына. Буга чейин чыкчыңыздар беле гастролго? Буга чейин эле чыкчубуз, бирок биз буга чейин ошо унаалардын баарын ижарага алып келгенбиз. Ал өтө кымбатка туруп келген. Барып келген эмгегибиздин көбүн ошол жака берип келгенбиз. Ошо фестивалдарга четке да чыгып калабыз деп атасыздар. Анан мисалы кайсыларга, акыркысы кайсыл тарапка барып келиңиздер? Элмир же балким сиз айтып бересиз. Биз быйыл 2019 бизге түшүмдүү жыл болду. Биздин театр ушул эл аралык Башкириядагы Туңалык фестивалине бардык. Татарстанда Казан шаарындагы Норус фестивалине бардык. Андан келгенден июндун 16-сында кайра Астанадагы Самга фестивалине барып келдик. Чоң 3 эл аралык фестивалга катыштык. Өзүбүздүн республикалык фестивалда биринчи орунду алдык. Быйыл чындыгында биздин театрга фестиваль бай жыл болду. Эң сонун жаңылыктар бар экен. Анан жамаат тууралуу. Сиздер мисалы ошол жыл сайын күз мезгилинде жаңы сезондун ачылышы деп жарыялап, бардык театрларда сезон ачылат, Анан ошого даярдык кандай жүрөт? Бир спектакльди дайындоо үчүн канча эмгек кетет, канча даярдык керек? Ошол эле образга кириш үчүн, Элмирже бир образды, бир ролду ийине жеткире аткаруу үчүн сизге канча убакыт керек? Же оңой эле бир паста жаттап эле чыгып кетесиз? Жок, саламатсыздарбы биринчиден. Чоң рахмат.
Бул жерде даярдыктар чындыгында бир азырда репетиция жүрүп атат биздин ушул азыркы убакта. Театр абдан ошо жаңы чыгармалардын үстүндө иштеп атабыз азыр. Эми бул жерде режиссерлордун талабы бул актерлордун даяр болмоюнча чыгарбайбыз да чындыгында. Эгер канча талап кылынат десе көп эле. Ал жерден сиз айткандай сөздү жаттап кой эле чыгып эмес, ал жерден эмне гана деген эмгек жатат да чындыгында. Ошол жерде күнү түнү бул актерлордун мынчада келебиз, анан мынчада кетебиз деген биздин саатыбыз да жок да. Ошол чыгарманы чыгарып аткан убакта биз ошол эртең менен баргандан түн жарымына чейин ошо сахнада иштейбиз да. Ошол дайын болмоюнча биз ошол жерде саатына карабай ошол жерде иштейбиз. Анан дагы бир нерсе, ошо бизди жаштар менен толукталып келет ар дайым. Анан ошончолук эмгек кылып аткандан кийин ошо жаштарыбыз ошол жерде эртеден кечке иштеп аткандан кийин буларга дагы кичине айлык маселеси ушундай жагынан дагы кичине жаштарыбыз аксап, анан кийин ошого эртеден кечке иштеп жүрүшсө, ошол жерде бир чыгарманы өзүңүз айткандай иштеп атканда ошол жерде канча эмгек талап кылынат, булар мисалы үчүн энергия кетет. булар ооба, анан булар деген башка жактарга да барып иштегенге мүмкүнчүлүк кээде ала албай калышат чындыгын, анткени тиги чыгарманы иштеп бүтүрүш керек. Ошон үчүн кичине биздин жаштарды кармап калуу маселеси коркунучтуу болуп баратат кийинки күндөрү. Анткени себеби биздин эле театр эмес, башка театр, мисалы үчүн Учур театрында, ошол эле Кыргыз драма театры, биздин мисалы үчүн академический театрыбызда кичине бар болуш керек жаштар. Ал жакта баягы кичине айлыктары кичине туруктуу болуппу балким. Ошол себептүү болуп атат да. Бизде мындай жаштарга, ушул жаштарга биз чындыгында абдан муктажбыз да. Себеби дегенде азыркы жаштарыбыз ушул айлык акысын айлык маселесинен театрды таштап кетип калып атат да. Ошон үчүн коркунучтуу болуп атат бизге ошол жагынан. Нурбек, Динара, кымбат, силерди театрда эмне кармап атат? Айлык акысы аз болсо, анан эртели кеч иштесеңер, регламенти жок болсо, кечинде да алып калат турбайбы түн окумга чейин. Анан эмне силерге театрда иштөөгө, кызмат кылууга дем күч берип атат? Түндө алып калат деген эми бул баягы кээде болбосо дагы адам, биз чыгармачыл инсандарбыз да, анан ар бир роль чыгыш үчүн балким кымбат өзүнчө калып калып ошол ролду өзүнчө иштегиси келет сахнада. Ушундай нерселер бар да. Же Нурбек экөөбүз бир сахнаны иштеп алалы деп калып калышыбыз мүмкүн. Бул сүйүүдөн улам деп айта алам. Кесипке болгон сүйүү ушунчалык 4000 айлыкты мындай эсиңе да албайсың, эми 4000 канча күнгө жетет. Айлык үчүн иштеп аткан жокпуз да биз. Бир күндө алган күнү карыздарыңды төлөйсүң да. Ооба, бир күндө эле жок кыласың. Бул биз баягы чыгармачылыкты жакшы көргөндүктөн, өзүбүздүн балким ушу Кыргызстандын келечегин, маданиятын көтөрөлү деген чоң максаттар үчүн сүйүүдөн улам деп ойлойм. Мен дагы ошол Динаранын сөзүнө кошулам, анткени Элмиреженин дагы сөзүнө кошулам. Бизде азыр көпчүлүк жаштар келип эле ошол айлык маселесин боюнча анан кайра кетип калат да. Анан эгерде жаштар болбосо, менин оюмча театр деле көпкө кармалбайт да. Негизи баягы зритель деле мындай өзү сахнанын кооздугу бул жаштар да. Любой адам жаш кезинде сулуу болот, эми айтпайм улуулар мындай деп, бирок ошол жаштарды көбүрөөк алып, ошо айлык маселесин көбөйтүп аябагандай эле жакшы болмок. Биз деле чын айтканда мен окууну бүтүп келгенден бери ушул театрга бир салымы кошоюн, кыргыз элине салымы кошоюн деп ушундай бир чын ниеттен иштейсиң да. А бирок барып уже кичине болсо да убакыт өткөн сайын турмуш жагында ойлонуш керек экен да. Эртең үйлөнөм дейсиң, мисалы үчүн үй бүлө деген бар, жамандык, жакшылык деген бар. Ошол моменттерде бир аз болсо дагы мындай кыйынчылык келип калат экен өзүңөчү. Мисалы үчүн анча-мынча достор менен отурганда деле анча-мынча колумда бар досторум мисалы үчүн менин бир айлыгымды бир обедте жеп коюшу мүмкүн да. Аларга кээде мынтип айлыгың канча деп сурап калса 4000 сом деп айткандан да уяласың. Күлөт да. Күлөт. Анан чынында күлөт негизичи. Аны ишенбейт. Жашырып атасың да депчи. Ошо биздин азыр айлык маселеси чынында эле аябагандай мындай немеде турат. Көпчүлүк жаштар өзүнүн немеси үчүн кесибин сүйгөн үчүн иштегиси келет. А бирок ошол бир маселе Сүйдө бир күн өтөт. Ошол болуп атат да. Ар бир нерсенин аягы бар дегенде.
жерде айтып аткан себебибиз мисалы үчүн театр имаратты куруп беребиз деп атат. Абдан жакшы болмок. Чындыгында имаратты жаркырап турган имаратка бардык эле кишинин иштегиси келет. Ошол жерде жаркыраган бир зданияда иштесең, ошол жерде бир биз коңшу мамлекеттерге гастролдоп барып калганда, ушул эле Казакстанга барып калганда сахнасын көрүп, ошол жерде актерлордун жашоосун көрүп, ушундай бир суктанып келесиң да, атаңдан көрүп биз да ушундай болсок, биз да ушундай болуп, жакшынакай болуп, жаркырап жүрсөк депчи. Анан кайра келип эле анан кийин ушуларды көргөндө бир аз декорация, формаларды эми аны макул, жакшы бир жаңылык бар экен, театрыбызды оңдоп беребиз деп атыптыр. Ошол себеп, ошол менен эле катар ушул айлык маселесин да чечип коюшса жакшы болмок. Жолдош байке ошол боюнча унчугуштуу аракет кылса болот Бул бекен же пайда боюнча жокпу? унчугула келгенбиз, айтып эле келгенбиз. Кудай буйрса мына былтыр жылдын аягында план түзүшкөн. Буйрса быйылкы жылы ошо биздин театрларга, шаардагы бир топ театрларга 1,8% кошулат депчи. Ошондо мисалы 5 миң алгандар 10 миң алып калышмак да, 10 болсо бир 9 миң алып калышмак да. Анан биз ага аябай ниет кылып үмүт кылып атабыз. Азыр сурасак жакында ошо азыр процессте, Кудай буйрса ушу чечилсе, анан айлыгыңар көбөйөт деп дагы айтып атышат. Бирок ал качан ишке ашат, кайсы күнү көбөйөт, ал пока белгисиз бизге. Анан көбүнчө аздыр деген бул эле берүүдө эмес, буга чейин дайыма эле айтылып келет да. Азыркылар деген китеп окубайт, театрга барбайт, анан классика музыкасын укпайт депчи. Анан силердин күйөрмандар кимдер? Кимдер келип атат? Биздин күйөрмандарыбыз Кыргызстандагы жападан жалгыз мамлекеттик жаш көрүшчүлөр театр болгондой, биз түздөн түз бала бакча, орто мектеп, жогорку окуу жай менен иштешибиз керек. Бирок бул жагынан да чоң көйгөй бар. Өзгөчө 1-2 жыл болду. Азыр жана ата-энелер комитети түзүлүп, азыр мектептен балдардын акча чогултканга тыюу салынып, азыр чындыгында бул жагы да бизге уюштуруу өтө кыйынга туруп атат. Анткени балдар жаалап калат деп, бирок чындыгында бул ортодо бизге билгиспеген да көп башка маселелер бар. Бирок мына быйыл ушу министрибиз дагы өзү сөз берди, ушул абонементтик системаны билим берүү министрлиги менен чогуу бирдикте иштеп чыгып, анан кийин ушуну толук кандуу баягы мыйзамга киргизсек, балким көп театрлардын көрүүчүсү көбөйүп, шаар тоңолот деп. Чындыгында мектепке азыр охранага, анан техничкага деп миңден чолтутпайбызбы? А биз ушу өткөндө приблизительно эсептеп чыксак, бир балага бир жылда ашып кетсе 500гө жетпеген акча бөлүнөт экен. Бирок ошонун ичинде кааласа циркке барат, кааласа драмалык театрга барат, кааласа музейге барат, кааласа китепканага барат. Ошондо балага ушул жагы пайдап келеби же жанагы 1000 сом 2000 сом берген техника жагы пайдап келеби? Ошол бул жагынан эми балдарды тарбиялаганга эң биринчи бул биздин курчак театры, андан кийин өспүрүм биздин театр, анан бизден жогорку академиялык театр, андан бары анан кийин өсүшөт. Ошон үчүн биз балдарды бул жагынан идеологиялык жактан тарбиялаганга түздөн түз биз милдеттүүбүз. Ошон үчүн бул жакты жогору жактан чечип бербесе, биздин күчүбүз алыс болуп атат чындыгында. Негизи ошентип жамааты менен, топтобу менен алып барган эң сонда мен эң биринчи жолу театрга университетте окуп жүргөндө биринчи курста бир мугалимибиз алып барган. Барсаңар зачет коюп берем деген, бирок биз бир бардык, анан жакшы көрүп калдык. Андан кийинки спектакльдерге бара баштадык, тааныштарды чакыра баштадык. Ушинтип мындай мажбурлап бир жолу алып барып койсо акырындан көнүп деле кетет дейм да. Кудайга шүгүр, баягы мындан 20 жыл мурдага караганда Кудайга шүгүр азырчы театрга келиши. Бир жылдары кадимкидей эле театрга келмей тургай, ушундай театр жөнүндө кабары жок болуп кетишпеди беле? Ага караганда бир 10 жылдан бери карай айтайын, 10 жылдан бери карай биздин элдердин ушу театрга келүүсү абдан жакшырды десем болот. Анткени себеби ошол жерде жакшынакай спектакльдер коюлуп атат. Ошол жерде мисалы үчүн азыр кинолордо көп тартылып калбадыбы? Мисалы үчүн анча-мынчаларыбыз киного түшкөндөр бар, анан өздөрүнүн күйөрмандары бар. Ошол актер ойнойт экен деп көрүп да келип, бул бизди кубандырат. Элдин агымы театрга буюрса жакшырып баратат. Анан мен Бул экинчи жагын айтып атат да. Биринчи жагы бул мамлекеттик маданияттын саясаты болуш керек биздечи. Мисалы Союздун маалында деле балдарды мажбурлап, керек болсо солдаттарды алып келип, түрмөгө чейин барып коюп ушундай болгон. Азыр бизге ушул жагдайда балдарды кыйнап алып келиш керек. Антпес азыр жанагы мектеп барсак, балдарды биз кыйнайлбайбыз деп коюшат. Чындыгында жеке театрлар барып, талапка жооп бербегендердин коюп атканын көрүп атабыз. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн идеология үчүн мектептерди кыйнап, мажбурлап алып келсе, анан 1-2 алып келгенден кийин бала көнөт. Бала көрбөсө, укпаса, анан ар кимден угуп эле барбайт да, ай деп жүрө беришет. Барып көргөн көзгө баягы өң таят башка болот да. Ошон үчүн бул жагына келгенде муну мамлекет деңгээлде өкмөт өзү көзөмөлгө албаса, театрлар бул жагынан алсыз.
Жана мен эфир башталарга чейин эле аябай алкыш айтып аткам. Акыркы көргөн «Письма самолетики» деген орус тилинде коюлган спектакль аябай ушундай таасир калтырды. Мен ага бир эмес 3 жолу бардым. 3 жолу аягы эмне болуп жыйынтыкталарын билесиң, бирок кечке эле ыйлай берем да, өлбө жаным өлбө депчи. Ага канча кишини чакырдым. Сиз айткандай мажбурлап эле алып барбаса, адамдарды мындай көндүрүп алып барышы оор экен да. Аларга дагы мындай жакшы пайдасын тийгизмек, таасирин калтырмак, көз карашы өзгөрмөк, кандайдыр бир реалдуу жашоодо башка мындай кыймыл аракеттерди жасоого түрткү бермек. Анан ошол тууралуу айтып берчү. Мисалы, бир образга кирген соң, көпкө дайынданган соң, анан ошол образдан чыга албай калышыңар мүмкүнбү? Биринчи образдан экинчи образга кантип өтөсүңөр? Мына ушул экөө ойношкон как раз. Биринчи образдан экинчи образга дароо өтүп кеткенге баягы күндө 2 башка спектакль эле болуп калбаса, бир күндө бир спектакльге өзүң мындай даярдайсың. Ошол спектакльдин ичинде Алинасың да. Спектакль бүткөндөн кийин Динарасың. Алинадан Динарага кантип өтөсүң дейм да. Эми Алина боюнча бир күн кечке мындай. Алинанын костюм кийгенде Алина өзүм костюм Дароо эле. Мындай да баягы спектакльде бир 5 ай иштейсиңби, 3 ай иштейсиңби, бир сиңип калат ушунчалык. Музыкасы болобу, декорациясы болобу, мындай. Мен лично жакшы көрүп калам да бир. Письмага келгенде костюмду кийесиң, ошол жака барасың да, бир линиясы бар сыяктуу да өзүңүнчү. Образ деп айта алам ошол нерсени. Ошол жака мынтип ыктап эле барасың. Андан чыкканда болушу мүмкүн да, спектакль жаңы чыгып премьера болуп жүргөндөрдө спектакльдин үстүнөн дагы деле иштөөдө болосуң да, 2-3 айга чейин ошол спектакльди кечке ойлонуп жүрө бересиң. Ролиң чыккан, сен ойноп атасың элге, бирок дагы деле изденүү үстүндө болосуң. Мен могул жерин бүгүн мындай ойноп койдум, эртең мону мындай кылышым керек экен. Дагы бирөөлөрдөн кандайдыр бир сын уксаң, ошону дагы улантып жүрөсүң да. Ошондо балким сен ошол образда кайрадан жашап жүрүшүң мүмкүн. Ошондой образдан чыга албай калган, бир аз ошондой эле. Ойлодум да, балким чыгарманын ичиндеги образды өзүңө сиңирип алып, чыга албай, көпкө чейин кайгырып, ойлонуп. Жок, эми кайгырганда кандай, биз баары бир организм, тирүү организмбиз да. Мен келинди ойночумун, боюнда бар келинди. Ошондо 1 саат спектакль жүрсө, бир спектакльди 1 саат бою ыйлап чыкчумун да, кыйналып, спектакль бүткөндөн 2-3 саатка чейин бир баягы ыйлагандыктан башым ооруйт, мындай бир кыйналуу менен анан өтүп кетет да. Ушундай саат болушу мүмкүн. Сиз сурооңуз өзү туура эмес болуп калды. Негизи көп жерге ушундай беришет да. Анткени биз актерлор муну атайын окуганбыз. Бул процесс баштан алдында бир жума читка болот. Силердин кесип. Настольный период деп коет, ошолдо бир жума үстү читка болот, анализ болот, анан этюдка чыгасың, анан акырын сценага чыгып акты баштайсың. Ошондо ошол этаптын баарын өтүп отуруп, аягында кантип текстти жаттап калганыңды баарын билбей каласың. Анткени ошол күндө ошол процесстин ичинде өзүңдүкүн эмес, керек болсо партнердин да жаттайсың, светин дагы, музыкасын дагы бүт жаттап бүтүп каласың. Анткени буга сен бүт өмүңдү арнайсың. Ошондуктан бул процессте сразу мындай бир жакта айтыш кыйын да, бул башынан келген нерсе, аягында комплексно. Анын ичинде режиссер бар, актер бар, сүрөтчү бар, баарынын эмгеги бар. Анын ичинде музыкант, композитор жазат, костюмун тигет, ошонун баары айкалышып отуруп, анан жыйынтыгында ойногон 5 киши, ал эми за кулисам андан көп киши болот. Анан ошонун баардыгынын жыйынтыгын, эмгегин, болгон эмесин ошо актерлор алып чыгып, анан элге берет. Анан бир адамга, бир актерго дайыма эле окшош образ бериле бербейт да. Негизи бизде мындай болот да. Обедке чейин бир спектакльде даярданасың. Обедтен кийин башка да. 2 режиссер менен иштешип каласың кээде. Ошо түшкө чейин иштеген спектакльң комедия болсо, түштөн кийин трагедия болуп калышы мүмкүн да. Негизи ага организм деле өзү көнүп калат. Аны Жолдошбек айтмакчы, биз окуп келгенбиз. Ал нерсеге уже кечинде жатканда эле уже расписанияны көрөсүң, уже психологически даяр болосуң да. Эртең мынчага чейин кардымын, андан кийин күлгүлүмүн. Анан обед кылып алып анан бул депчи. И ошо менен эле өзү денең, өзүң немең уже кирип баштайт ошол. Жок, мен бул суроону бергенин себеби Муратбек Рыскулов Король Лирде ойногондо көпкө образдан чыга албай деп айтылат го. Анан ошон үчүн азыр актерлордо да ошондой болобу депчи. Нурбек, сага көбүнчө кандай образдар келет? Өзүң тандайсыңбы же ошол сага түп жарашат деп берип салышабы? Мен өзүм тандап алам деп деле айтпайм. Аны көркөм жетекчи чечет, бул жакта режиссерлор чечет, өзү атайын дайындалып келген. Мен көбүнчө жаш балдардын ролун аткарам. Кичинекей балдардын ролун аткарам. Ошону менен бирге сен кичинекей балдардын ролун аткара бересиңби деген да сөздөрдү угам. Эми бара-бара болот деп ойлойм. Эми бара-бара чоңойт. Бара-бара чоңоюп, кичине азыр эми башталып келаткан актерлордун каттарын торкуйбыз деп айта алам эми.
убакыт көрсөтөт, Кудай буйрса деп. Силерде могул спектакль, могул чыгарма жакты, ушунда мен роль жаратайынчы деп чогуу жамаатыңар менен талкуулайсыңарбы же бул жарайт, бул окшошот деп өзүңөр бөлүштүрөсүңөр? Кандай жүрөт ошол процесс? Стереотип калып калганда мен дайыма ушуну бускум келет, бирок баягы театр чоң механизм да. Мен ушуга өзүм дагы жадымда каршымын. Азыр бирден болсо эле пьесаны завлет даярдап берсин, таап берсин, анан худсовет бекитип берет, актер ойнойт деп. Бул туура эмес. Азыркы заман деген башка. Азыр деген актер өзү каалап, өзү алып келип сунуштаса, ким байсын ойногусу келсе, анан ошол экини кайсы режиссер менен иштегиси келсе, анан театрдын акчасы жок болсо, спец счет болобу же спонсор болобу, ушундай бир бардык жактан келип туруп анан жок дегенде моралдык мотивация болот. Чыкса, ошол ато бизде азыр кандай актерлорубузда сөзүн ачыгы баары эле кете окушпайт. Бирден болсо милдеттүү түрдө завлет окуш керек. Карасаң, завлет ал өзү деле ал кесипкөй киши эмес да. Азыр театрда айлык азынан көбү кетип атып, баягы биздин штатты убактылуу кармаш үчүн бирөөнү алышка туура келет, ал деле аны аябай түшүнбөйт. Анан жыйынтыгында худсовет кандай гана келбесин кол көтөрүп колдоп коюшат. Бирок бул мындай эмес. Ошон үчүн ар ким каалаган ролдор бар. Ошол экини өздөрү даярданып, анан не плановый кылып иштесе, кантип колдойсуң. Азыр бизде андай иштер болуп атат. Анда азыр түз эфирде ар кимдин өзүнүн жүрөгүнө, көңүлүнө жаккан бирден образдан кыскача үзүндү көрсөтсөңөр болобу? Кимди кандай образды жакшы көрөт? Отуруп алып, аткарып жүргөндөрдөн балким аткаргысы келген. Булардан көп да, кайсынысын баштайсыңар? Эң жакшы көргөн. Мисалы, Динара айтпады, эфир башталгыча мен жалган кайгылуу образдарды жаратам депчи, анткени менин жүзүм дейт башка образдарга жарашпайт дейт. Жок, жарашканда эмес, мындай. Театрда айтып атпайбы, репертуар тандалат, бир спектакль коюлат, анан кимге туура келгендерине жараша берет да. Көбүнчө мисалы мен караган кемпирди ойной албайм. Себеби ага туура келбейт жашым. Эгер ойногум келсе, бизде ушундай нерсе бар, мына Жолдош байке айтып атпайбы, стереотип болуп калган. Жок. Мен театрга келгенде, мисалы, келиндер козголоң деген спектакль бар болчу. Мен ушул спектакльди ойногум келет деп жазып, барып режиссерге ойнойм деп текст алып алып, жаттап, даярданып, ар кимдин артынан репликаларын жаттап жүрүп, чыгып ойногом. Өзүм ошону жасап, өзүм мындай, кандай десем, рахат алгам, өзүм ойноп. Өзүңдү алсаң болот, рахат алган. Нигораны ойногом. Ушундай нерсе кылса болот да. Башкалар ойлонуп турса. Эмнени сурап атасыз сиз азыр менден? Өзүңө каалаган образды көрсөт, жакшы көргөн образ. Жакшы көргөн образбы? Мен Карло Гальдони деген бар бизде, немеде, итальян жазуучусу, Слуга двух господ, эки төрөгө бир малай деген комедиясы бар. Ошондо Смиральдинанын ролун ойногом. Мага ошол образ ушунчалык жаккан. Комедия. Аны кандай кылып көрсөтүп берем билбейм бирок. Кандай ыңгайлуу болсо, кааласаң туруп, кааласаң отуруп. Образды бат-бат алмаштырабыз деп атпайсыңарбы? Жок, мындай да. Ал үчүн сизге эки образ көрсөтүп керек. Эми аракет жаман роль болбойт, жаман актер болот деп коет. Эми биз ролдорду тандабайбыз. Бул жакшы роль, бул жаман, ойногум келбейт дебейбиз. Баарысын Азыр бир ушундай бир шумдукту балия башталды. Азыр бир мейли кинону кой, театрды кой, бир клипке түшүп алышыптыр эле. Анан карасаң титрге жаздырып коюшат. Модель жана актер деп. Күлкүм келет. Инстаграм аккаунттарына жазып коюшат да. Модельер анан актриса депчи. Ошо да. Бирок азыр бизде ушундай сөз ачылып көп болуп кетти. Анан биз эки жакка чыкканда баягы жергиликтүү, баягы дасыккан илерки, баягы баарын билип жүргөн аксакалдар ай деп уят кылып бизге баягы тигилер шек келтирет да. Биз андайга жол бербейбиз. Бизде анын баары худсоветтен өтөт, анан хектен өтөт, анан минсилик кабыл алып, анан аягында элге чыгабыз. Канча комиссия. Анда кыскача мастер-класс болот экен да, азыр силер көрсөтсөңөр. Актер деген мына мондай болот. Аксакалы мына Тагай Элмира баштасы, мында кинодагы, спектакльде дагы ролдору көп. Мындай да ырыштардай да, кайсырдайм дегендей, мындай эстелбей каласың. Биздики негизи көбүнчө эле неме да жалгыздан эмес да, партнерлор менен ушундай болуп калат да. Диалогтор мененчи, анан көрүүчүгө бир аз мындай түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн да. Демек, дароо образга кире албайт экенсиңер да, башында тамашалапсыңар, Ишенбей калдым. Туруп отуруп алып ойногон ролум жок деп эле туруп алып ойногон ролум бар деп эле. Эмеде болот асар, мен кичинекей сиңдим ырдап берип койчу деп татауланып бир ырын ырдачы, ошондо жаңы чыгып аткан болчу. Мен маскам жок да ырдабайм депчи силер да. Просто неме болуп даяр эмес болуп калып. Биз аябагында ошо өзүбүздүн баягы театрда көйгөйлөрдү айтабыз деп мындай даярданып келип отурбуз да.
Макул кымбат. Дагы эмне көйгөй бар? Айлыкты айтам, айлыкты. мен ошол биздин азыр жаштарга ошол биринчи маселе айлык деп айтып атпаймынбы? Анан баягы театрга келип, мисалы үчүн илгертиден эле ушундай түшүнүп калган, театр дегенде бул барып, бул жомоктогудай бир эс аласың дегенчи. Туурабы? Баарында эле ушундай да. Театр десең барып эс алып келем деген эме болот да. Бирок бизде Кудайга шүгүр, азыр спектакльдер жакшы, жок, спектакльдер жакшы, аябагандай жакшы. Бизде биринчи барган зритель менин оюмда, ушу менин досторум деле мага айтышат ал нерсеничи. Зданияңар баягы мындай аябай коркунучтуу экен, депчи. Түшүп калбайбы деп сурашат. Анан биз аба четтеринде мындай түшүп келаткан жеринде жыгачтардан жөлөп ушинтип койгонбуз го. Силер эртең бирдеке болсо жооп бересиңер, ошону билесиңерби деп ушундай да. А бирок спектакльге кирип туруп, отуруп көргөндөн кийин, чыккандан кийин чынында баягы чыныгы мындай жомоктон чыккандай чыгышат да. Мен ошол чоңдорго айтып кетет элем, мындай крупный алсагам. Айтат элем азыркы биздин Кыргызстандагы театрда иштеп аткан ар бир артист азыркы замандын орусча айтканда герою деп айтат элем да. Ушундай тырмышып, монтип, карманып иштеп аткандарына. Баягы Кымбатты крупный план кылабыз. Мисалы үчүн да биз чет мамлекетке барып, биз бир жакшы бир местолорго ээлешип келсең, жакшы местаны алып келсең, биз ошондой бир неме болду мендечи. Мисалы үчүн бир спортсмен же бирдеке алып келсе, аябагандай кылып тосуп алат да аэропорттончу. Бир башкача анан квартира беришет, дагы башкача кылышат. Силер көрбөйт. Мисалы үчүн эл катары биз деле ошол жака Кыргызстандын желегин көтөрүп барып келатабыз. Биз башка бир мамлекеттин желегин көтөргөн жокпуз да, туурабы? Ошол жакта биз Кыргыздын жүзүн көрсөтүп атабыз, калпак кийип, кадимкидей жүрөбүз, мисалы үчүнчү. Кыргыздын маданияты. Анан ошентип келсең эле эч ким жок. Баягы досуң турат, анан баягы чыксаң эле таксилерде братан ал канча кетели, мынча болот, канчага кетесиң деп анан чыгып алып баягы түшүнүксүз деп мындайчы. Байкадыңызда кымбат. Анан эң негизгиси мен айтат элем ушул баягы биздин чоңдорго, мисалы үчүн уурдап акча жеп аткандар, айнанай мен таң калам, ошончо долларды кантип жеп атышат. Чынын айтканда да. Кичине калтырып койгон. 4000 сом болот да биздин айлыкчы. Эгер случайно жаңы жылда бир неме болуп 5000 сом түшүп калса, мен ушунчалык сүйүнөм. Бул эмнеге түшүп калды? Бул мен биздин бухгалтерия Айжан деген эже да адашып калдыбы, барып айтып койсомбу, айтпай эле койсомбу деп ушундай бир ойлор болот да. Балким туура эмес түшүп калса алып коёбу. Туура эмес түшүп калып эртең Коркпойт. ошо 4000 сомго 1000 сом кошулуп калса ушунчалык сүйүнөбүз бизчи. Анан ошо чоңдорду мен таң калам, ошончо миллиондорду жеп атышат, кантип жеп атышат да мындай. Чындыгында Нуриза бул эми айла жок күлкүдөн ушул да. Ыйлап атып күлөбүз ушул да биздики. Жетим күлгөн мен ичим ыйлап атат. Чынын айтканда да. Биз азыр театрда иштеген адам болгонубуз менен ошол биринчиден мен ойлойм да, ошол бизге бир көңүл буруп, биринчи ошо зданияны жакшылап кылып берсе да. Биз дагы бир жумуш корганда биздин айлык албасак дагы здания ушундай сонун. Элдер келип туруп мындай бул театрга келип деп бир сүрөткө түшкөндөй болупчу. Анан мисалы ушул жакта тамашачылар бирок айтып коюшет, мына азыр опера кандай сонун ремонт болду. Мен өткөндө такыр эле театрга тиешеси жок бир жолуш баламды ошо операга чакырдым. Чакырсам жоки, ачык айтайын, мына сумдун жанында эле жүрөм деди. Бирок кийимим жок, опера жаңы ремонт болду, жанакы жеңгем мен боо кийип кирген уят деп кирбей койгондон бир чети ыраазы болдум. Бир чети кайра ойлондум, мына жакшы деп көрүм, таасирленет. А биздикине спортивкачаны көлөшчөн барсаң дуй албайсың. Биздики анткени ошого соответствует. А эгер бул жаңы имарат салынса, театрга артисттердин да акча табуу жолу чечилмек. Ичинен мастер-класстар ачылмак, бий ачылмак, ыр ачылмак, анын ичинде ар кандай ийримдер болмок. Ошонун баарынан буларга өздөрүнө кошумча каражат чыкмак. Албетте жаңы салынган имаратка бардыгы тең кызыгып, мисалы азыр эчтеке албасаң деле гумбо жаңы салынган сумду көрүп барып сүрөткө түшөбүз. Анан кыргызбыз да, коем кутту жеңиргенден кур чыкпайын деп жок дегенде бир сагыз болсо да аласың. Ошол сыяктуу жаңы театр салынса, эчтеке урбузда дагы ичиндеги музейлерди көрүш үчүн, ичиндеги бир оюнду көрүш үчүн кайда кылган жүрсөң киришип, өзүнөн өзү кантип байланып калган билмек эмес. Ошон үчүн бизге жаңы имараттын азыр талапка ылайык бизге абдан керек экени чын эле бул айкын. Анткени бул нерсе бизге да стимул бермек. Бул биздин да көп маселебизди чечмек. Аны биз арендага башкаларга да бермекпиз. Андан түшкөн акчаларга биз театрдын дагы башка жактарын оңдомокпуз, кошумча коймокпуз. Кыскасы, бул нерсе билим менен көп нерсени чечет.
Ошон үчүн буюрса быйыл ушуну ниет кылып атабыз. Кокус ийгиликке жетип калсак, анан ал күндө алыс эмес, анан ошондо келип анын жыйынтыгында айтып беребиз. Бизде ушундай чоң көйгөйлөр болот атса, сен айтасың, мен образ жарат. Эң башкы нерсечи, Анан дагы көрүүчү келип эс алып кетет да. Ал эс алып кетиш үчүн сонун имарат керек. Спектакльди көрүп эс алат, а имаратка чыгып бардыгы түшүп калбайбы деп коркуп кетишет да. анан спектакль дагы толугу менен мындай өзүнүн максатына жетиш үчүн жана декорация, форма дегендердин баары жооп бериш керек да. Албетте. Ошол жакта да силерде көп көйгөй бар экенин билем. Азыр ошентип неме зрительдерди качырып албайлы, негизи келсин баары. Бирок анткени менен биздин театрда көпкө турат. Бирок быйыл бизге буюрса мына имараттын салынган 90 жыл болуптур. Илгери ушул пионерлер үйү деп ачылган экен. Андан кийин мамлекеттик жаштар театры болгон. Анан 89-жылы ушу Бакен апабыз СССР артистке ошонун аты ыйгарылган. 90 жылдык тарыхы бар театрда кимдер гана иштеген жок. Ошол эле Болот Бейшеналиев, ошол эле Орозбек Кутпаналиев, ошол эле Байдыбетовдун баары баш болуп ушул театрда эмгек жолун башташкан. Даркүл Күйиковалар баш болуп. Андыктан мына жаштардын учу куур эмес. Азыр бизде ал көйгөйдүн баарын айтып бергенде ал биздин маселе эң негизгиси эл бизди кайсы оюнубузду мейли балдар үчүн болобу, чоңдор үчүн болобу биздин комедиябызды, трагедиябызды көрсө, ушуга чейин мына келген көрүүчүлөрдүн бирөөсү дагы бейкапар кеткен көрө элекпиз. Кайра токтоп, биз менен сүрөткө түшүп, тилегин айтып, жок дегенде жылы сөзүн айтып беришсе дагы ошо да кадимкидей бизге каниет болот да. Анткени бул нерсе бизге азыр чын эле керек. Анткени биз чын эле көкүрөктү толтурабыз. Кээ бирөө ыйлап алышат, кээ бирөө күлүп алышат. Анан бул жагына келгенде театр адамга чын эле чоң күч берет моралдык жактан. Биз театрга жумушка барабыз да. Анан ошол театрга иштеп барып алып, жумушта отуруп, жумуш издейбиз да. Болбосо жумушта олтурабыз да. Анан жумушта олтурабыз дагы баягы ролубузга иштеп антип атканда ошол эле маалда ойлонобуз да. Каяктан бир жумуш чыгып калса экен, бир шабашка чыгып калса экен, бир акча чыгып калса экен деп. Ошону ойлондурбай, айлыгыбыз жакшы болгондо биз болгон жан дүйнөбүз менен берилип, биз ушул жака эле байландык деп иштемекпиз да. Анан жумушта олтуруп, дагы бир жумуш болсо деп ойлонуп аткандын бул өзү чындыгында биздин образыбызга дагы алаксытат. Москвадан бүткөндөр бар, бизде Ташкенттен бүткөндөр бар, Алматадан бүткөндөр бар, өзүбүздөн бүткөндөр бар. Ушунун баары жогорку окуу жайды бүтүп келип, мына 40-30 жылдан бери арты 5-10 жыл болуп калды. Ушулар эмне 4000 сом үчүн окуду беле. Эчтек окубай эле азыр бир жерде охраналар 20-30 миң алышат. Биздин артисттерге 20-30 миң төлөсөң театрдан кетпей жатып алып иштешмек. Сөзүнүн ачыгы. Чын. Жок, илгертен бери эле айлык маяна шарттар ушундай болуп келатса, анан азыр көптөгөн бүтүрүүчүлөр искусство институтун бүтүп атат го, анан эмне барып атышат. Көбү кетип алышат. Университеттен бүткөндөр бар, Манастан бүткөндөр бар, Кыргыз драмын Анан билип туруп эмне болуп атасыңар дейм да, башка юрист болбойсуңар. Эми айтып атпайбызбы, театрда баардыгы көрүп. тең жакшы көрүп, сүйүү менен, мындайча айтканда, неме деп коет го. Берилип иштеп, эмне деп койчу эле жанагы жан дүлөөсүн берип, эсимен чыгып атат. Фанаттар, то есть. Жалаң гана фанаттар иштеп атат. Айтып атпайбы? Фанаттар делечи, мисалы, канчалаган таланттуу артисттер бар болчу, жаштар элечи. Мен билгенден эле биз 10 бала бүткөнбүз. Сон таланттуу группалаштар бар болчу. Бардыгы кетип калды. Мына Нурбек экөөбүз эле калдык, дагы бир кыз калды. Калган баары Москвага эле кетип калды ошол эле. Мына өзүмдүн жонторумен сезип атам. Мен мурун биякта КТРде бияктын алдында учурда иштечимин. Анда бияктын баары шарты бар, башкача болчу да. Азыр тиякка барып өзүм жетекчи болуп жонторумен сезип атам. Ушундай сонун кыздар болор элек. Бой десең бой, ой десең ою бар, таланты бар. Бирок ошол деми 2 айдан суйт. Анан кийин багыштар ашып кетсе, алды 1 жыл калмат, көп болсо калгандары 3-4 айдан эле кайра өз калоосу менен жазып кетип атышат. Мына кече мурда эле дагы бир кыз жазып кетти. Анан эмне кыласың эми десем, ага ушундай эме менен келдим эле, болбой калды. Россияга барып иштеп келбесем болбойт, Казакстанга иштеп келбесем болбойт деп. Айла жок, кармай албайсың. Эгер чын эле ошол маселебиз чечилгенде, балким алар да калып, балким биз билинбей бир Таттууну жоготуп атабыз, билинбей Муратбекти кетирип атабыз. Ушуларды кармап калыш бул мамлекеттик идеология болуш керек да. Ушул жерде жанагы Садык агабыздын кыйкырганы туура. Садык агабыз постоянно кыйкырып өкүрүп атпайбы? Ошондойдон дагы 3-4 болгондо ушул мамлекет деңгээлде чечилип каралганда башкасын кол жана өзүбүзгө тиешелүү эле 3% бөлүп бергенде бизге кенен жетмек. Азыр ошонун 1% эле бөлүнүп атпайбы?
Ошол маселени биз дайыма айтып келебиз, бирок жыйынтыгы болбойт да. Анткени мамлекеттин акыбалы ушул азыр. Айла жок. Ошо актерлор деле мамлекеттик иш чараларда биздин деле салымыбыз бар да. Биз ар дайым ушу мамлекетибизге кызмат кылып, каерде болбосун, мейли көчмөндөрдөбү, мейли чоң салымыбызды кошуп келатабыз да, каякта болбосун ушу баягы Жылаңач баатырларыбыз да, баягы мындайча айткандачы. Анан ошол жерден эле чын эле баягы көкүрөгүбүз биз дагы бир чыгармачыл адамдарда бир жан дүйнөбүз бир башкача болот биздики дагычы. Мындай адамдан өзгөчө болобуз да, биз дагы бир мындай жаш баладай болуп алданыппы, кандай алданган үчүн ушул чейин келатабыз да. Анан кийин ишенебизби, кандай бир Баягы сезим менен аяоо болобуз да бирчи. Бизди алдап коюп далга чаап келатат да ушунча жылдан бери элечи. Анан мамлекетке деле айтарым ушу биздин ушу таң калам да ушу жок эле дегенде ушул мынакей ушу казакстандык боорлошторубуз кандай маданиятын көтөрөт ошондой болуп эле бир аз эле көңүл буруп койгондо биз алардан көп деле сурабайт элек мындай булардын деле үй бүлөсү бар, мейли үй жагынан таптакыр эле караган жок. Мисалы үчүн кичинекей айлык алат, квартирасына жетпейт. Мынакей бир 2-3 жылдан бери жаштар жок театрда, калбай калды. Бул ким Динара айткандай, Нурбек, эң чоң маселе. Эң чоң көйгөйлүү маселе. Жаштар жок болсо андай театрлар жабылат. Бүттү, айтпаңыз. Эң чоң көйгөйлүү маселе ушул болуп атат да. Биз аларды кармап калыш үчүн жанагындай шарттарды түзүп берип, жакшынакай бир немелерди коюп берип, мынакей ушу бүтүп аткан балдарга, алар бүтүп атканын айтып атпайбызбы, жанагы алар келет, ушундай дем күч менен келишет. Ой, мен келем, ол эжедей болом деп ар биринин өзүнүн немелери бар да. Келет дагы ошол жерден 1-2 айдан кийин айлыгы эмнеге жетпейт, квартирага жетпейт. 2-3 айдан кийин курсагы ачып, кайра апасынан сурай албайт. Окуну бүттүң, болду, алдыңа кетейин, өзүң иште дейт да. Анан бүттү, окуну бүткөндөн кийин андан эмне дейт? Курстарга барышат экен да, мына жаш балдарыбыз курстарга барып туруп, эмелерди бүтүп алып эле, тил үйрөнүп алып эле кетишет экен анан чет мамлекеттерге. Живой пример деп коесуң. Мынакей живой пример. Динара жакында кеткен тат. Башында Кош деп. кетпечи дейли ушул жерден ойноп кирбейли. Мына ушундай болуп атат. Эң чоң маселе бул мындай жакын аралыкта чечилчү маселе эмес го. Ошону айтып атпаймынбы? Ошон үчүн бар. Анткени илгери эле мен жаш кезимде эле маршруткада, кичине кезимде маршруткадан бир актёрду көрүп, атактуу эле актёрлордун бири көрүп, анан эмне бул актёр маршруткага түшөбөйдү, аябай таң калгам да. Анан кийин бул жакка келип иштегенден кийин, ичинен жакшыраак жакындан билгенден кийин, анан азыркы андан бери 10-15 жыл өттү. Эчтеке өзгөргөн жок. Жакшы сөз айттыңар. Ушу биздин ушу мамлекеттик эмелер жанагы чоңдорубуз деп коеюнчу, чоңдорубуз ойлоп, бул жерде мындай да бизди мынтип салыштырышат экен. Чындыгында жана 5-6 эмелерибиз бар го, звезда ырчыларыбызчы, ошолордун жашоосун көрүп алышып, 5-6 ырчынын жашоосун көрүп алып, артисттин баары ушундай деген бир мненияда калышат окшойт деп ойлоп калдым. Булар элден барып атат, эмне тойго барып атат, таап атат деп. Жок, алар ладно, алар ырчы экен, өзүнүн эмгеги менен барып таап атыптыр, өзүнүн эмеси менен. А бул актерлор деген башкалар, бул театрдын адамдары, булар башка. Алар деген театрдын адамдары тиги ырчылардай болуп тойго барып алып, тияк-бияк кылып, эмне кылабыз анан тойго барып алып, өзүбүзчө эле бир нерсе ойноп бербесек, ал жерде биздин эмебиз, көйгөйүбүздү алар ушуга алмаштырып алышат да, эң жаман жери. Ушул бул ырчылар таап атпайбы тойдон? Жакшы эле таап атышат деп коет. Мисалы үчүнчү 5-6 кишини көрүп алып эле эң жаман эмеси ушуга алмаштырып алып атышат да. Булар жакшы жашайт экен. Кино актерлору менен театр актерлорунун айырмасы кандай? Сиздерге де кинолорго деле, тасмаларга деле тартылып катышып каласыздар да. Кино актер, театр актер деп бөлгөн туура эмес го деп ойлойм. Бар эле бир. Кино деген эле биз Артист деген эле бир эле аты бар, бардыгы эле бирдей. Анан балким ошо кинолорго тартылган тасмалардан гонорарлары кандай? Эми ал жерде дагы бир маселе бар. Ал жерде мамлекеттик фильм, кыргыз фильм Океев тарткан Дом кинонуку бар, анан жекелери бар. Чындыгында жекелер мамлекетке караганда кичине көбүрөөк төлөшөт. А бирок сапаты, сценарийи, жыйынтыгы башка болуп атпайбы? Алар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн кассовый акча табуу жолунда актерлорду курмандык кылып атышат. Мамлекеттик тарткан фильмдер алар башка жагына басым коюшат. Бирок аяктын гонорары аз такыр эле. Демек сиздерге жана принциптерге, талаптарга жооп бербеген, анча-мынча мындай сапаты жок тасмаларга барбайсыздарбы? Ал актердун өз эрки. Барбайм деп эле көбү калышат, бирок иш жүзүндө көбү барышат. Баягы эле акча. Ошо такалат. Кымбат, сен тартылгансың, мен билем. Негизи азыр кээде таң каласың, мисалы үчүн анча-мынча режиссерлор деле кино жагында деле, ушул башка жагында деле ушу
ушу маданият жагында чынында акча азбы же билбейм. Кино тартып аткандар деле кээде чакырат, биз сизди ушундай ролго көрүп атабыз, бирок ал жактан деле гонорарың анчалык эмес да. Ушундай ойноп берип коебузбу анан мынтип. Бирок сценарийни окуп чыксаң аябай жакшы, анан камерабыз ушундай деп макташат. Бирок тартыласың. Итоги аягына келгенде кээде ошол Такыр башкача. башка кино чыгып калат да. Сен каалагандай иш-чаралар болуп калат го, ошолордо барасың, башталарына калганда 1 ай болобу же 15 күн болобу, эрте барасың, репетиция кыласың, күндө момчадан момчага чейин иштейсиң, анан көрсөтөсүң. Айырчылар ошол күнү барат, болор күнү болот. Барып алып оозун кыймылдатып фонограмма менен ошолор бизден көп акча алып кетет бирок ошолор. Ошо адилетсиздүүлүк. Ырчылар менен мындай салыштырган туура эмес да, артист деген башка башка да. ырчы деген ырчы. Анан мына биз жаштар театры мисалы үчүн көчмөндөр оюнун чын айтканда бардыгында эле биз катышабыз. Бардыгында бизди алып барышат, ошондо иштетишет, неме кылып, иш кылып. Анан биздин азыр улуу, мен өзүмдү айткан жокмун, бирок улуумундагы актерлорду, актрисаларды айтам да. Чын айтканда ошолор эми ошол мамлекеттик жумуштарда иштеп жүрүшөт, кызматтарын кылып атышат. Ошо сыйлыкка келгенде дагы да аягында бир документтерин алып барса бир башкача мамиле кылып, кабыл алышпайт, иш кылып мындай. А бирок башка эле мындай ошол жөнөкөй эле адамдар, анчалык ал же бир жумуш кылбаган эле адамдар, маданият канча салымы аз эле адамдар сыйлыкты кандай жол менен алып атышат билбейсиң да, таң калыштуу. Алып атышат да. Силерге ыраазычылык каттар да берилбейби, грамоталар? Мен билбейм, мен өзүм айтканда менде эчтеке ала элекмин да. Ушул боюнча да бизде эме мамлекеттик наамдар боюнча да бир эфир болгон атайычы. Анан ошондо айтылган театр багытындагы кызмат кылган чыгармачыл адамдарга көбүнчө дайыма ушундай сыйлыктар берилбей калат, анткени алар жанталашпайт, чуркап барбайт, документтерин чогултуп, ызылдап тааныштарды ортого салбайт. Чыны менен башка тармактагы өнөр адамдарыныкы оңой экен да. Сиздер айткандар клип тартып, эл көзүнө көбүрөөк көрүнсө, анан ушул эмгек кылып атат, ушул иштеп атат деп, ошого сыйлык биринчи берип калышы мүмкүн. Көп жылдан бери сиздерге окшоп мындай кызмат кылып Бул нерседе менин оюмча мындай да. Мисалы үчүн эмгекти эл балаш керек да, алар бериш керек да. А мисалы үчүн өзүң топтогу документ алып барып, анын рахаты жок деп ойлойм да. Мисалы үчүн эл балайбы, мисалы үчүн биздин театрдагылар көчмөндөр оюнда дайыма бир башка каармандарды алып келишет. Жакшы ролдорду эми канча убакыт болбосун ошол жакта жүрүшөт да, ысыгында, суугунда ток алып чыгышат, жамгыр жаат, шамал болот дегендей ар кандай ситуациялар болот. Билбейм эми. Ошо кино жаатында дагы айтып атпайсызбы? Булар дагы ушул жеңил эмеге көнүп алышты да, кино режиссерлорубуз дагычы. Мындай да тиги жана частный фильмдерди айтайын эми, алар болсо өзүнүн командасы бар. Ар бир режиссердин өзүнүн командасы бар. Мисалы үчүн мен ошол эле бир режиссер тартып алса, ошол режиссердин командасында мен жокмун, мен түшпөйм. Ал эмдиги жылы кино тартса дагы ошол эле актерлор түшөт. Аркы жылы кино тартса да ошол эле актерлор түшөт. Анан кийин өзүнүн командасы болот экен да, ошо кийин эметтим. Анан ал мындай да, алардын өзүнүн сүйлөшүп алган акчалары бар. Ошол жерде 20 киши түшүп атса, 20 кишинин гонорары 20 башка. Ошол жерден бекер түшкөндөр да бар. Мен билип атам, өзүбүздү таанытып алалы титрга жазабыз деп түшкөндөрдү да билем. Эме таанылып алалы деп түшүшүп, эң жаман жеричи, таанылып алалы, мага акчанын кереги жок, мен түшүп алып, эл мени тааныса болду дегендер бар экен. Эми кечирип койгула, анан анын результатын көрүп эле атабыз. Өзүбүз эме кылбагандай бололу, профессионал деген профессионал. Азыр деген биздин карапайым эл журтубуз эле профессионалдарды айырмалап калган. Отуруп алып ошолор айтат, могул ойной албайт экен деп, уже билет да. Анан ошон үчүн режиссерлор деле баягы кичине Кудай ырган баягы эле акчанын айынан эле, анан алардагы Аянбай жакшыраак актер. Аянбай бир жакшы актер, эмне биз эми миллион сурап аттык беле тиги. Болгон бир кичинекей гонорарын төлөп берип коюп эле анан кийин профессионалды тартышпайбы дейм да. Рахмат. Бүгүнкү студияга келип, маанилүү маек керектүү кеп куруп бергениңиздерге, ал эми сиздер менен коштошобуз. Эмки эфирде көрүшкөнчө эсен туруңуздар.